Сөз берем силерге, урматтуу депутаттар. Мен өзүм араң турам. Демеле жестко кылып салгым келип атат да баарын. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун иши кайра кароого жөнөтүлөт. 29 апрелде сотко башкы прокуратура менен Исаковдун адвокаттары кайрылып, ишти жаңы ачылган жагдайлардан улам кайра кароого жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтирген жана ал канааттандырылган. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун 2019 жылдын 6 декабрындагы, Бишкек шаардык сотунун 2020 жылдын 23 мартындагы чечимдери, Жогорку соттун 2020 жылдын 22 июнундагы жана 21 жылдын 2 мартындагы Сапар Исаковго байланыштуу токтомдору жокко чыгарылды. В шоке от всего. Кылмыш иши кайрадан жаңы териштирүү жүргүзүү үчүн Свердлов райондук сотуна судьялардын башка курамына жөнөтүлдү, деп жазылган Жогорку соттар аткан маалыматта. Сапар Исаков 2020 жылы мартта Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо ишине байланыштуу 15 жылга кесилген. Андан кийин июнда 1 май райондук соту Улуттук тарых музейинин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштеринде аны күнөөлүү деп таап 18 жылга эркинен ажыраткан. Сот аны мамлекетке келтирилген 247 миллиондон ашык сомду төлөп берүүгө милдеттендирген. Сапар Исаков Кыргызстандын мурдагы премьер-министри. Ал 26 жашында дипломатиялык кызматтарда иштей баштаган. 2019 жылдын декабрь айында ал бир нече айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратылган. 5 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу болгон ыңкылаптан кийин тарапташтары аны колониядан бошотушкан. 9 октябрда Сапар Исаков тарапташтары жана бир катар саясий ишмерлер менен бирге Ала Тоо аянтына митингге чыккан. Анын жүрүшүндө белгисиз адамдар митингди таркатышкан. Кийинчерээк Сапар Исаков анын унаасына ок тийгендигин билдирген. Бул окуялардан кийин СТПКнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева, анын үй бүлөсү, талапкерлери жана жакындары Сапар Исаковдун кайда экенин билбей турганын билдиришкен. Натыйжада жаза аткаруу мамлекеттик кызматы ага эл аралык издөө жарыялаган. Айрым бир маалыматтарга караганда Исаков ушул тапта Орусияда жүрөт. Март айында президент Садыр Жапаров кайсы өлкө экенин атабастан Исаковду камабоо шарты менен өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирген. Исаков өзү ошондон бери комментарий бере элек. Ал Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда анын администрациясынын аппарат башчысы, өкмөт башчы кызматтарын аркалаган.